2008-жылдын жайында мен жашоом таптакыр башка нукка өзгөрдү. Пекин Олимпиадасында күмүш байген нээси болдум. Пьедесталда турганда Кыргызстан желеги желбирегенде мен жашоомдогу эң жоопкерчиликтүү учур экенин сездим. Учурда мен азыр грек-рим күрөшүнүн құрама командасынын башкы машыктыруучусу болом. Мен үчүн бул чоң жоопкерчилик деп эсептейм. Мен өз окуучуларыма жөнөкөй кеңеш берем. Өз күчүн мектеп рекетчилиги же көчө мушташтарына колдонгон спортчулар эч убакта жакшы ийгиликке жете албайт. Сенин эң күчтүү каршылашың бул ачуулук калтыруу, агрессия жана эпсиздик. Дал ушул сапаттарды багынсаң, сен чыныгы чемпионсуң.